Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге кайрадан Карабалтадан сатыла турган койлорду, бир баш козулуу кой, эки кочкор көрсөтүп беребиз. Туугандар, күн суук. Мына погодада жабык. Бир-эки күндөн бери катуу суук болуп атат. Буйруса этияттаңыздар. Сиздерге биз мына ошо койлорду көрсөтүп берели. Карабалтадабыз. Билесиздер, мондай погодада кой бир аз темный көрүнөт. Мына бул жакындатканда, койлор сөзүн ачыгын айтканда мандариновый өң экен. Жанынан көргөндө өзүңүздөр билесиздер. Өңү мындай. Темный погодада бир аз мындай көрүнөт. Анан эки кочкор, бир козулуу кой бар. Козулуу койго да кызыксаңыздар болот. Коз кочкор өтө жакшы коз кочкор экен. Светлый баштары бар, гарбаносу бар. Мына 3 кой өтө жапай экен. Ушулар сурап коелу. Үчөө тең сары өңдүү кой. Канча жаштык койлор? Үчөө тең 6 тишпи? 3 жаш койлор да. 3 жаш койлор. Билишке толду, барды боозбу? Булар бооз деп келди. Бооз эле кой. Бооз болбосо мындай эттүү болбойт эсен. Параметрлери кандай болуп калат? Параметрлери 85тен бийик койлор да. 85тен бийик койлор. 90 чыкпаса. Кулактары 18. 18, 19 ошондой болуш керек. 20га жете турган жок окшойт ичинде. Жетпеш керек 20 чыкпаса. Бирокчу. Эсен. Чистота, мүчө, бүт бар жок келген да. Кичине жапай койлор экен, жакындатпай атат. Анан күн жок мезгилде кой темный көрүнөт да, мейли. Бирок Козун тапты кичинекей. Так, мына козулуу кой, кара кой. Мурунку чыгарылышта бир кой мощный коз тууптур. Ошону алыш керек эле, бирок тартпадык элек. Ошо мен айткан коз ушул 10 күндүк болуп калды козу. Эркек коз кочкор, өтө красивый коз кочкор, баштары, гарбаностору, анан мына куйрук жактары, куйругун көрсөтүп койчу экен. Мына куйрук жактары жакшы экен. Сөздүн ачыгы, коз кандай линия дедиңиз эле? Дележи, ошул Ландрастын линиясы да. Бирдемге деген баласын айтып аткан. Менен сурап аттыңыз белесиз? Сенден сурап аттым. Байкал дедим окшойт эле. Байкалбы? Тактап коебуз да. Так, ушу коз кочкор, красавчик коз кочкор экен. Мен оюмча энесинен козу кымбат болсо керек, а? Эми энесинен коз, конечно, кымбат эсен. Муну эми энеси менен кошо сатабыз да. Эркек, а? Коз эркек. 10 күндүк. 10 күндүк. Кулак расположение жакшы. Өтө узун кулак болбойт, сөздүн ачыгы. Бирок ортодон узунураак. Кулак расположениясы жакшы, баштары светлый, сөөгү чоңураак. Анан мына гарбаностору жакшы коз кочкор болот экен. Эми линия Ландрас деп коеруңуздарчы. Кара койдон тууптур. Бирок Ландрас да өзү чистота жакшы да. Ландрас өзү светлый кочкор болгон. Койлор мына өзүнчө 3 кой өзүнчө да баалар, а? Мына кара койдук 55 миң баласы менен. Баасы. Жакшы баа айттыңыз. Колсу чочтойт эгер буйруп чыкмай берсе. Кім ақыры чочпай койлор бер айдагы. Бааларыны наркы 3 койду канчадан коебуз? 3 койду. Бир эле коям. Канчага? 130 миң. 130 миң 3кө бөлүңүздөр туугандар. Так. Кач турам? 43 миңден айланып кала, 43 миң 300дөн айланат да тетиге. 130 миң примерно. Алар кегиче мына кочкорлорду көрсөтө берели. Мына. Мына койлор. 130 миң кен. Кой негөсүндө сырга бар. Тиштери 6 тиш. 3 жаштык койлор. Экинчи туут койлор экен анда, Мынага арттагы койдун бою узунураак экен, Койлору параметрге жакшы эсен. Кыскасы, экини тууган, үчүнчүсүн эми туй турган койлор, Максимум 3тө эми туйт. Бол, бер тоз. Куйруктары боюнча сөз кылып коюң. Куйруктар жакшы куйруктар экен. Свет, мүчө, нем кочкускасы. Кой өзүнө акчасына жараша да. Только кулактуу кочкор керек болот экен да. Койлорду көрдүңүздөр, кой кылам десеңиздер болот экен. Бойлору 85тин төгөрөгү, кулагы 18-19. Азыр жүн, куйрук, кулак, гарбанос, чистота дегенде. Курсактары бүт эмес жакшы. Кулактары өтө узун эмес, бирок куйруктары жакшы экен, Баягы көп куйругу түшмөй койлор качпай калат, билесизби? Мына перегул боло берет. Болду. Мына красавец кочкор жакшы экен. Мына коз кочкорду энеси менен алып чоңойтуп
Koy деле эртең сүттөн бөлсө бир 20 миңге сатат да кеминде. Кеминде мисалы коз. Козуну бактырып алып туруп койду 20 миңге жөн эле сатып берет. Коз ошондо канчага түшүп калат? 35 миңге. 85тен бийик койду. Кой канчанчы туут кой? Койдун жашы сурабаппыз. Экинчи козсун. Экинчи туут а? 4 же 6 тиш болот. 6 тиш. 6 тиш болду. Эми койду көрдүңүздөр, атасы сары кочкор болгон экен да. Кыскасы мына маткалардын бааларын тактадык, көрдүңүздөр. Булар кара балтада. Мына козу дагы красавчик. Содалашып көрүңүздөр. Анан мына кочкордон баштайлы. Өткөн күч кочкорду не кылдыңыз? Алар сатылып кетип чыгарган. Болду. Бул кочкорлор боюнча кеп кыла бериң. Булар более светлыйраак экен, а? Линия 80б. Куйругу да жакшы экен мунун. Болду, жүрө берсин алар. Мына эмне старик, Линия старик. Старик деген кочкор Кораблевский линия болот. Отдельный өзүнчө айтылат. Хусейин байкеде көп жыл колдонулган. Хусейин байкеден көп тараган. Стариктин тукумдары Кара Балтада. Чалдыбар жактан келди сен. Ким бойланда? Чалдыбар жактан келди. Лёша деген орустук эмес бекен, Мен кыргыз эле кишиден алдым бир. Ошодон чыкпаппы дейм да аталары. Чыгышы мүмкүн аталар. Хусейин байке менен жакын эле да. Кулагы 21? Узун ба? Жакшы экен кулагы. Баштары светлый, канча айлыкта берди сизге? Июнь ушундай да. Июнь? 8-9 айлык эле онда. Майдын аягы июнь болуп ушундай болуп калды. Бирок бул точно бир жаштык эмес, былтыр январь февральский эмес да бул. Жок, мына азыр тишин көрсөт. Бирок жүн өзүнүн жүнү мыначы. Кыркылган эмес. Болду. Кыркылган эмес эсен. Мына өзүнүн жүнү мына родной бетиндеги. Аты кочкор мындай болот да келечегинде. Так. Чий да майда эсен. Болду. Төштөрүн көрсөтүп коеюн, а? Төш куйруктары. Өтөсүн. Эме чистота жакшы экен кочкордун жүнү. Мына суулукта кайсы кочкорго пук чыкпай койбосун, а? Куйругу да жакшы экен. Өтө чоң куйрук эмес. Коюп жиберсеңиз болобу койлорго? Коелам. Кочкор болушун. Так, экинчи. Анын баасын канча коебуз? Сен чуркап кеткенин. 40 миң сом. Болду. Бул кичинекей деле жапайларды алып келипсиз го бүгүн. Бул не линия? Бунун линиясын өтө эле так билбей эмес. Мен муну мындай шеттен алып сатардан алдым да. Линиясын айтса керек. Линияны айтты го, кантип мен алып сатардан алганды линиясын айтса да айтпайм сен. Так, мунун кулак расположение, кулактын формасы жакшы экен, а? Бул канча айлык? Мына куйругу да жакшы экен, а? Бул деле ошондой эле бир 8-9 айлык айлык. 8-9 айлык. Ошондой эле болуш керек. Бол, башын бир аз ылдый түшүрсөңүз, баш менен кулагы жайгашканы көрүнөт мына. Кочкор өзү ушундай өңкен. Бул дагы светлый кочкор. Но кар чыгып турган, анан күн жокто баягы кочкор бир баягындай күлдүн өңүндөй, чаңдын өңүндөй көрүнөрөт да, светлый малчы. А так кочкор жанынан көрсөңүз да светлый. Көздөрүнүн айланасы, кулактары айтып турат светлый экен. Анан светлый кочкордун тумшугу, кулагы, көзүнүн айланасы, кулактарынын учтары агыш болот. Денеси бир аз мандариновыйга жакын болот жүндөрү. Анан куйруктарынын учу мына. Куйруктун учу агыш болот да. Анан мына умалары да ак болот. Мына асын колдуктары ак болот. Светлыйдын белгиси ушундай. Бою канча мунун? Жанакын боюн айтпаппыз. Onun boyu 85, bunun 80'e жетпейт десен. Почти 80 экен да. 80'e жетпей калат бирок. Бирок мунун мындай кочкор сыпаты жакшыраак экен, а? Көрүнүш, а? Кичинекей болгону менен мындай кичине кочкорго окшоп көрүнөт экен да. А мунун баасын канча коебуз? 27 миң. 27 миң. Болду, бошотуңчу муну дагы. Мына эки кочкор как раз бир келди. Эки кочкордон да мына кичинекей кыйыны келди. Мына кыйыны. Кичинекей коз кочкор, красавчик экен. Муну энеси менен алып багып көрүңүздөр. Энеси ки сатып жибересиздер. Жакшы баа коюпсуз, а, шеф? Кара койго. Коз. Коз жакшы экен, а? Козу базарга эле болуп калат бул. Мурунку жума келип, мурунку видео тартканда мен айттым эле Шевке. Ушу кара койду сатпайлы, андан көрө башка эле койлорду алып сатып таштап койбойсузбу мына козусу.
Мошын экен, чоңойт жакшы баага сатып алабыз десем, макул деп күндө эле бүгүн кечен чыгарып алсыз го, сатыкка чыгарыптыр. Несин күтүп отурат элем депчи. Алып саткандан кийин до конца колго келген жакшы жаман любойун алып сатыш керек дейт. Бул дагы жакшы. Кызыккандар болсо көрүңүздөр. Мына 5 өсү туугандар.